боорго бул вообще незаменимый продукт да, боорго. Андан кийин жаңгакты тоже бунун витамин бөлүгү эме айтпасак да баарыбыз билебиз, өтө көп витаминдер балдардын мээсине сабак окуп атканда внимательность болот да, внимательный болуп отурушат, способный болушат. Андан кийин лимонный сок менен кичине заправлять этип койдук да, аппетитин ачсын, балдардын аппетитин ачат. Дагы легко усвояемый деп кандай десем, тамак сиңимдүүлүгү май менен аралаштырып койгондо более мягкий, балдардын ашказаны нежный болот да, ошого более мягкий неме болот, сиңимдүү болот. Облепиханы айта кетсем, бул облепиха өтө пайдалуу. Жана айтып кеткендей, муну биз күнүмдүк жашообузга үйдө дагы колдонушубуз керек да. Азыркы суук болуп атат, мисалы балдар тез инфекцияга чалдыгып калат. Ошого бул аябай пайдалуу. Кичинекей балдар тез ооруп калат го, ошого да пайдалуу. Именно органы дыхания деп коет, ошого жардамын тийгизет. Витаминдери буда эбегейсиз көп. Лимондон 100 эсе көп витамин С